Салам достор. Акыркы убактарда социал тармактарда эл арасында баарына каршы добуш беребиз деген адамдардын саны көбөйдү. Мен бүгүн баарына каршы добуш берүүнүн күнгөйүн жана тескейин айтып бермекчимин. 2015-жылы жеңүүчү атанган СБК партиясы 400 миңден ашык добуштун ээси болгон. Демек, баарына каршы добуш жеңиш үчүн келерки шайлоодо дагы 400 миңден ашык добуш топтоосу зарыл. Бирок мынча добуш топтолобу? Бул чоң суроо. Азыр мен силерге эки эң маанилүү нерсени айтып берем. Анын бирөөсү баарына каршы добуш берүү бөлүгү жеңип кете турган болсо, азыркы болуп жаткан шайлоо жокко чыгарылып, кайра бир ай ичинде шайлоо жарыяланат. Ага ошол эле партиялар, ошол эле кандидаттар кайрадан катышуу укугуна ээ болот. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн, толук чечилген эмес. Эгерде баарынан каршы бөлүгү добушун толук кандуу ала албай турган болсо, бул добушту бөлүштүрүү бийликчил, коррупционер, олигархтардын партиясына пайда алып келет. Себеп, баарына каршы добуш бере турган адамдар булар оппозициялык ойду кармангандыктан, азыркы бийликке, азыркы болуп жаткан ситуацияга наразы болгондуктан алар ошол себептен каршы добушун беришет. Демек, бул добуш берүү менен оппозициячыл деген партиялардын добушун бөлүп алуу. Демек, биз бийликти күчтөндүрүп, оппозициянын күчүн азайтабыз.